Салам достор, биздин видео курска кош келиңиздер. Бүгүн биз Excel менен таанышабыз. Excel бул электрондук таблицалар менен иштөө үчүн атайын программа. Отчет, статистика, графика жана башка ушул сыяктуу документтерди түзүү үчүн колдонулат. Программаны ачып алсак, биз бул баракчага келип түшөбүз. Бул жерде даяр шаблондор бар. Шаблон дегенде бул даяр болгон таблицалар, анын ичине биз өзүбүздүн маалыматты киргизип колдонсок болот. Мисал үчүн, график погашения кредита деген кредиттөгү графиги деген таблица бар экен. Ушуну ачып көрөлү. Создать баскычына басабыз. Таблица ачылды. Бул жерде бардык маалыматтар жазылган. Сиз өзүңүздүн маалыматтарыңызды киргизип алып колдоно берсеңиз болот. Мисал үчүн, датасы бар экен, кайсы күнү төлөш керек, канча төлөш керек, проценти канча болду, бардык нерсе даяр таблицаны алып колдонсоңуз болот. Кайрадан бул баракчага келип алалы. Ошондой эле бул жерде создать баскычы бар. Создать баскычынын жардамы менен жаңы бош таблицаны ачып алсаңыз болот. Открыть баскычы бар. Открыть баскычынын жардамы менен мурун түзүлгөн, сакталган Excel файлды ачып алсак болот. Сохранить жана сохранить как баскычтары бул документти сакташ үчүн керек. Жана ошондой эле печать баскычы бар. Бул документти басып чыгаруу үчүн принтерге жиберүүгө жардам берет. Ал эми бул жерде сиз акыркы колдонгон документтердин тизмеси чыгат. Excel'де колдонулган документ, файл книга деп аталат. Китеп деп которуп алсак болот. Ошон үчүн биз азыр жаңы бош файлды ачыш үчүн пустая книга деген опцияны тандап алабыз. Бизде бош жаңы файл ачылды. Биринчи таанышууну Excel'дин интерфейсинен баштайлы. Бул жердеги кичинекей бөлүкчөлөр ячейкалар деп аталат. Ячейка маалымат жазуу үчүн орун деп койсок болот. Ар бир ячейканын өзүнүн координаты, адреси бар. Мисал үчүн, азыр менин мышкам турган жердеги ячейканын координаты D4 деп аталат. Себеби бул D тамгасынын тушунда турат, ал эми бул жакта болсо 4 деген тамганын тушунда турат. Ошондой эле ячейканын координатын же башкача айтканда адресин бул жерден көрсөңүз болот. Мисал үчүн, башка жерге жылдырайын. Бунун координаты K3 экен. Тамгалардын астында жайгашкан ячейкалардын жыйнагы столбецтер деп аталат. Ал эми сандардын тушунда жайгашкан ячейкалардын жыйнагы строкалар деп аталат. Ячейканын ичине сан, текст жазсак болот, ошондой эле формулаларды жазсак болот. Формуланы бул жерге жазабыз, ал ар дайым равно барабар белгисинен башталат. Мисал үчүн, 5 кошуу 5 деп жазып, андан кийин клавиатурадагы Enter баскычын бассам, бул жакта мага эсептеп чыгарып берип коет. Биз иштеп жаткан бөлүк лист деп аталат. Барак деп которуп койсок болсо керек. Бул жерден көрө аласыздар аны. Бунун аталышын өзгөртсөк болот. Ал үчүн мышканын оң баскычын басып, переименовать баскычын басып, өзүңүз каалаган аталыш берсеңиз болот. Ошондой эле биз башка листтерди, баракчаларды да кошсок болот. Ал үчүн бул баскычка басып, экинчи баракчаны кошуп алсак болот. Файлдын жогору жагында инструменттер жыйнагы жайгашкан. Бул жерде менюлар бар. Ар бир менюнун ичинде инструменттер бар. Булар лента деп аталат. Лента өз алдынча бөлүкчөлөргө бөлүнгөн. Ар бир бөлүкчөнүн ичинде өзүнө тиешелүү болгон инструменттер бар. Биринчи, азыр главная менюсунан баштайбыз. Биринчи бөлүк бул отмена деген бөлүк. Бул артка же алдыга жылдыруу үчүн керек. Мисал үчүн, сиз маалыматтарды жаздыңыз жана бир маалыматыңыз туура эмес же керек эмес маалыматты жазып алдыңыз, аны бул баскычтын жардамы менен кайрадан артка чыгартсаңыз болот. Мисал үчүн. Ал эми бул баскычтын жардамы менен сиз адашып өчүрүп койгон же артка чыгарып салган маалыматыңызды кайрадан алдыга чыгарсаңыз болот. Анын жанындагы бөлүкчө буфер обмена, алмашуу буфери деп аталат. Бул жердеги инструменттер
текстти же маалыматты көчүрүп жана коюуга жардам берет. Копировать и вставить. Мисалы үчүн, мен бул ячейкадагы маалыматты башка ячейкада дагы колдонгум келет. Ал үчүн мен бул ячейканы бөлүп аламын. Бул жерге келип, бул баскычка басамын, копировать деп. Анан мага керектүү ячейкага келип, кайрадан буфер обменага келип, бул вставить баскычын басамын. Ошентип каалаган жерге койсоңуз болот. Ошондой эле бул жерде вырезать, кесип салуу деген инструмент бар. Ал эгерде сиз бир ячейкадан өчүрүп, таптакыр башка ячейкага койгуңуз келсе маалыматты, анда ошол инструментти колдонсоңуз болот. Мисалы үчүн, азыр мен M2 ячейкасынан өчүрүп салып, таптакыр башка бир ячейкага бул санды койгум келип турат. Ал үчүн буну бөлүп аламын. Келип бул кайчы вырезать баскычын басамын. Башка бир ячейкага келип, мисалы үчүн бул жерге келип, вставить баскычын басамын. Бул жактан M2 болчу, M2ден өчтү, бирок бул жаңы ячейкага келип туруп калды. Дагы бир инструмент бул жердеги, бул формат по образцу деген инструмент. Эгерде сиз бир ячейкаңыздын стилин үлгү катары колдонуп, башка ячейкаларга да бергиңиз келсе, анда ушул инструментти колдонсоңуз болот. Мисалы үчүн, бизде ушундай эки ар кандай түстөгү ячейка бар деп айталы. Биз ушул стилди, ушул түстөрдү башка ячейкага да колдонгубуз келип турат. Ал үчүн бул эки ячейканы бөлүп аламын мышканын жардамы менен. Бул жерге келип, бул баскычка басамын, формат по образцу. Жана керектүү ячейкага келип, ошондой эле канча ячейканы ушундай түскө боегум келсе, бөлүп алып, кой беремин мышканы. Бул стиль бул ячейкаларга дагы колдонулуп калды. Анын жанындагы бөлүк шрифт бөлүгү. Бул Microsoft Word'догудай эле шрифтти коздош, текстти коздош үчүн керек. Мисалы үчүн, тексттин, шрифттин стилин өзгөртсөк болот бул жерден. Же болбосо шрифтти чоңойтсок болот. Шрифттин түсүн өзгөртсөк болот бул баскычтын жардамы менен. Же ячейканын ичин боеп салсак болот. Анын жанындагы бөлүк выравнивание, түздөө. Бул жердеги инструменттер текстти, ячейканын ичиндеги маалыматты түздөө үчүн керек. Мисалы үчүн, азыр бул тамганы биз ячейканын ортосуна коюп көрөлү. Ал үчүн бул баскычка басамын. Же оң жагына коелу. Дагы бул жердеги бир абдан керектүү инструменттердин бири бул переносить текст деген инструменти. Мисалы үчүн, бизде бир ячейканын ичине абдан узун болгон маалымат жазууга туура келет. Мисалы үчүн, биринчи деген. Азыр байкасаңыздар, бул текст мен каалаган ячейканын сыртынан чыгып, жанындагы ячейкалардын үстүнө туруп калды. Бул жакшы көрүнбөйт экен. Буну оңдош үчүн мен бул ячейкага басамын, андан кийин переносить текст баскычын басып коемун. Эми биздин текст, сүйлөм биз каалаган ячейканын ичине гана туруп калды. Ошондой эле биз ячейкаларды чоңойтуп, кичирейтсек болот. Ал үчүн кайсы ячейканы чоңойткуңуз келсе, ошонун тушундагы тамгага келип, анын капталындагы линияга мышканы алып келип, басып алып, кой бербестен жылдырсаңыз болот. Ошондой эле сандын тушуна мышканы алып келип, чоңойтуп же кичирейтсеңиз болот. Андан кийинки бөлүк число бөлүгү. Бул жерде сиз сандардын түрүн тандап алсаңыз болот. Мисалы үчүн, процент, бөлчөк, убакыт, дата болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, азыр биз буну процент кылып көрөлү. Процент түрүндө көрсөтүлүп калды. Ал эми бул баскычтардын жардамы менен биз чекиттен кийинки сандарды көбөйтүп же азайтсак болот. Стили бөлүгү. Бул биздин
таблицалар үчүн даяр болгон стилдер. Мисалы үчүн, кайсыл жерге таблица койгубуз келсе, ошол бөлүктү бөлүп алабыз. Мисалы үчүн, бул жерди бөлүп алалы. Андан кийин форматировать как таблицу деген баскычка келип, бул тизмеден жаккан бир таблицаны тандап алсак болот. Окей баскычын басабыз. Бизге таблица түзүлүп калды. Бул жерден ар бир ячейка үчүн стиль берсеңиз болот. Кийинки бөлүккө өтөрдөн мурда таблица түзүүнүн дагы бир түрүн көрсөткүм келип турат. Ал үчүн дагы деле сиз бөлүп алып, керектүү жерди мышканын оң баскычын басып, бул жерде формат ячеек деген баскыч бар. Ушуга басасыз. Андан кийин граница деген бөлүккө келебиз. Граница бөлүгүнө келип, бул жерден биринчиден линиянын түрүн тандап алышыбыз керек. Мисалы үчүн, мен буну тандап алдым. Андан кийин внешний сыртындагы границанын внутренний ичиндеги граница экөөнү тең тандап алып, бул окей баскычын басабыз. Таблица түзүлүп калды. Кийинки бөлүк ячейки деген бөлүк. Бул бөлүктүн жардамы менен мисалы үчүн бир строканы өчүрүп салсак болот. Мисалы үчүн, удалить баскычын басып, удалить строки кылып койсок болот. Кошсок болот. Ставить строки кошулуп калат. Жана кичирейтип чоңойтсок болот. Мисалы үчүн, чоңоюп калды. Редактирование бөлүгүндөгү бул сортировка и фильтр деген инструментти көрсөткүм келип турат. Мисалы үчүн, азыр бизде бул таблицанын ичинде көптөгөн маалыматтар бар, сандар бар деп айталы. Бул жебеге бассак, бизде меню ачылат. Мисалы үчүн, бул жерде сортировка по убыванию деген бар. Бул чоңдон кичинеге карай сортировка кыл дегенди билдирет. Азыр байкасаңыз, бизде чоң сандан кичине санга карай тизилип калды. Же болбосо сортировка по возрастанию деген бар. Бул тескерисинче, кичинеден чоңго карай. Ал эми бул жерден болсо, эгерде биздин таблицанын ичинен бир гана бир деген ячейканы чыгаргыбыз келсе, анда биз выделить все дегенге басып, бул жерде бардык жерден алып салып галочканы, андан кийин бирдин жанына галочканы коюп, окей баскычын басабыз. Азыр байкасаңыз, бизде бир гана бир деген сан бар болгон строка пайда болуп калды. Мисалы үчүн, 1 жана 6 болсун. Анда бизде 1 жана 6 болгон строкалар пайда болду. Эгер кайрадан баарын чыгаргыңыз келсе, анда выделить все баскычын басып коесуз. Кайрадан бардык строкалар, бардык маалыматтар пайда болуп калат. Эгерде бизде ушундай таблица болсо, бул жерде эч кандай жебе жок. Бул учурда кандай кылабыз? Бул учурда фильтр жана сортировканы колдонуш үчүн биз сортировка и фильтрга келип, фильтр баскычын басып коебуз. Эми бизде жебе пайда болуп калды. Бунун жардамы менен сортировка кылсак болот. Кийинки меню, вставка менюсу. Бул жердеги негизги инструменттердин бири бул рисунок. Сүрөт койсок болот. Рисунокко басып, это устройство. Word'то кандай колдонсок, ошондой эле кылып колдоносуз. Биздин каналдан Word боюнча видеону көрө аласыз. Бул жактан мен бир сүрөттү тандап алып, ошондой эле фигураларды койсок болот. Диаграммаларды койсоңуз болот бул жактан. Формула бөлүгүндө формулалар жайгашкан. Вид менюсундагы бир инструментти көрсөткүм келип турат. Эгерде сизде ушундай бир чоң таблица болсо, буну биз ылдыйга түшүргөндө үстүндөгү бул жердеги аталыштар же керектүү маалыматтар көрүнбөй калат. Бирок бизге булар маанилүү, көрүп турушубуз керек. Ошон үчүн биз видтин ичиндеги бир инструментти колдонсок болот. Ал үчүн мен бул биринчи строканы бөлүп аламын. Бул жерге келип, закрепить области деген баскычка басып, закрепить верхнюю строку дегенди тандап аламын. Эми мен таблицамы жылдырсам, бул үстүндөгү маалыматтар эч жакка кетпейт. Буну колдонуу абдан ыңгайлуу болот. Эгерде таблицада бир строканы өчүргүңүз келсе, анда бөлүп алып, мышканын оң баскычын басып, удалить баскычын басып койсоңуз болот.
же столбикти өчүргүңүз келсе ошондой эле кылып бөлүп алып удалить баскычын бассаңыз болот. Эгерде таблицанын баарын өчүргүңүз келсе, анда таблицаны бөлүп алып, мышканын оң баскычын басып, удалить. Мисалы, столбцы дегенди тандап алсаңыз болот. Бардык таблицаңыз өчүп калат. Бүгүн биз Excel'дин интерфейси менен тааныштык. Кийинки видеодо улантабыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө